Orozonun içinde 5 özgöçe жақшылық берилиптир да бизгечи. Оз ачканга чейин, эртең мененден баштап, таң аткандан күн батканга чейин орозо кармаган инсандын дуасы албетте сөзсүз кабыл болот экен. Bir күн кармабай койсо, үзүрсүз, себепсиз, ал өмүр бою Рамазандан башка учурда кармаса дагы ал күнгө эч качан жетпейт. Дуа кылбаган инсан мен Аллага муктаж эмесмин деген менен барабар экен. Эми Рамазанда сурап атам го, Аллах Таала бербейби деп Аллах Тааладан шаштырбаш керек. Периште дуа кылат экен ар түнү. Аллахым, кайсы пендең сенден кечирим сураса, ошонун күнөөсүн кечир. Аллах Таала бизди өзүнүн улуу айларынан болгон Рамазанга Аллах Субханаху ва Таала күбө болууга Аллах Таала тавфик берип жатат. Өткөн жылы биздин бир туугандарыбыздын арасынан көптөгөндөрү ушул улуу Рамазанда бар эле, катышкан эле. Бирок бүгүнкү күнү ал инсандар акыретке сапар тартып кетти да. Бул жашоо ушунчалык кыска жашоо. Бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Ошондуктан сиз менен биздин балким ушул Рамазан акыркы Рамазаныбыз болуп калышы мүмкүн. Ушул жумабыз акыркы жума, ушул сөзүбүз акыркы сөз болуп калышы мүмкүн. Сиз менен биз Аллах Субханаху ва Таала рахматы түшкөн айларда, мына айлардын эң мырзасы, Рамазан айында жакшы амалдарды көп кылганга аракет кылышыбыз керек. Себеби башка айларда канча жакшы иш кылсаңыз, Аллах Тааланын соопторун көбөйтүп берет. Бирок Рамазан айында кылынган амалдардын соопторун Аллах Таала өзгөчө көбөйтөт экен да. Аллах Субханаху ва Таала бул айдын канчалык улуу экендигин айтты. Бул айда Алланын сөзү, ыйык Кур'ан Карим түшкөн. Аллах Субханаху ва Таала ушул Рамазан айында орозо кармаган инсандарды кыямат күнү мен бейишке киргизем дейт. Бейиште орозо кармаган инсандарга өзгөчө Райян аттуу эшик бар экен. Ал жерден бир гана орозо кармаган инсандар кирет, башка эч ким кире албайт экен. Алардын акыркысы киргенден кийин эшик жабылат, ошону менен кайра ачылбайт. Аллах Субханаху ва Таала сиз менен бизди ошол Райян эшигинен киргенге мүмкүнчүлүк берсин. Болгону биз ушул улуу Рамазанды толук адептери менен, толук талап менен, толук кызыгуу менен өткөрөлү. Себеби бул улуу айда мусулмандын сөзсүз дуасы кабыл болот экен. Эртеби, кечпи, качан эле Аллага кайрылса, Аллах Таала сөзсүз түрдө дуасын кабыл кылат экен. Ар бир күнү Аллах Таала тозоктон адамдарды куткарат. Бул айда кылган нафил, кошумча жөнөкөй ибадат парздын деңгээлине көтөрүлөт, а парз болсо 70 парздын деңгээлине көтөрүлөт экен. Бул улуу Рамазан айында Аллах Субханаху ва Таала бизге бере турган белектери өтө көп. Өзгөчө эки белекти сүйүктүү пайгамбар алейхиссалам айтып кетти. Лис-соими фархатан. Орозо кармаган инсанга эки кубаныч бар дейт. Өзгөчө кубаныч да булчу. Биринчиси, ооз ачарда адам баласы сүйүнөт экен. Кубанат экен. Алланын өкүмү болгон орозону аткарууга Аллах Таала мага мүмкүнчүлүк берди. Аман эсен кечке чейин жетип алдым деп адам баласы кубанат экен. Жүрөктөгү кубаныч бул ыймандын кубанычы. Экинчиси акыретте болот да. Аны Аллах Субханаху ва Таала өзү берет. Аллах Субханаху ва Таала менин пенделеримдин кылган ар бир иши өздөрүнүн гана пайдасы үчүн, бирок орозо болсо бул мен үчүн дейт. Орозо бул Аллах үчүн. Сиздин башка амалдарыңызды бирөө көрүшү мүмкүн, бирок сиздин орозоңузду эч ким көрбөйт. Үйдө жалгыз, мисалы. Орозо кармадыңызбы, кармабадыңызбы? Кармасаңыз дагы бирок жалгыздыкта жеп койбодуңузбу? Аллах Таала баарын көрүп турат. Орозону инсан бирөө үчүн кылбайт, Алла үчүн кылат. Бирок кеде ниеттер бузулуп кетиши мүмкүн, биз ниеттерди оңдоп турушубуз керек. Алла үчүн десек, Аллах Субханаху ва Таала ал амалды кабыл кылат. Болбосо биздин орозобуз ачка калгандан, чаңкагандан башка эч бир пайдасын бербей, кыямат күнү наурат бизге зыян берип калышы мүмкүн да. Эмнеге Раббиң үчүн кылына турган амалды сен эл үчүн кылдың, же ден соолук үчүн кылдың, диета үчүн кылдың, же эл мактасын, эл көрсүн, же жамааттарыман калып калбаймын, классташтарыман, курдаштарыман калып кетпейин деп кылдыңбы? Бардыгын Аллах Таала билип турат да. Ошондуктан сиз менен биз ушул улуу айда кармай турган орозону ким үчүн кармайбыз? Өзүбүздүн Раббибиз үчүн. Аллах Субханаху ва Таала үчүн гана кылайлы. Себеби Аллах Субханаху ва Таала айтып атпайбы? Бүткүл пенделердин кылган амалы өз үчүн дейт. Орозо болсо мен үчүн, тактап айткан анын соогун өзүм берем дейт. Айткан жок эмнени беришин. Алла өзү берет кыямат күнү.
Bir hadiste men anın sыйлыгы болуп берем. Men аны өзүм сыйлайм дейт. Өзгөчө сыйма бөлөйм дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул Рамазан айы келерден мурда даярданат эле да. Биз даярдык көрүшүбүз керек экен Рамазангачы. Эгерде даярдыксыз кирип алсак көп нерсеге жетишпей калабыз. Антип ментип өзүбүзгө келгенче Рамазан жарымдап бүтүп кетет да. Ошондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айткан хадиси бар. Аллахумма барик лана фи Раджаба ва Шаъбан ва баллигна Рамазан. Ya Allah'ım, Ramazandan алдыңкы 2 ай, Rajab, Şaban, ушул айларда бизге береке бер, ушул айда жакшы иштерди көп-көп кылганга мүмкүнчүлүк бер, анан Рамазанга жеткиз деп дуа кылган да пайгамбарыбыз. Ушул Рамазандан мурда, 1 ай мурда, азыр Шабан айында турабыз, ушул айдын көпчүлүк бөлүгүн кээде сахабалар айтат, пайгамбарыбыз бардык эле күнүн орозо менен өткөрсө керек эле дейт. Өзү даярданат эле, үммөтүнө көргөзүп берет эле. Бул айга пайгамбар алейхисалам дуасы менен жана үммөт менен чогуу кандай даярдык көргөн. Мына ушул хадистен бизге маалым болуп жатат. Алымдардын айтканын сөзү бар. Ман лам язра фи Раджаб ва лам ясqi фи Шабан фамада яхсуду фи Рамазан. Эгер бир инсан Ражаб айында эгин экпесе, Шабанда аны сугарбаса, анда орозодо эмнени алат ал дейт. Дыйкан биринчи жерге бир нерсени эгет, аны карайт, анан түшүм алат. Алма быш, озма түш десе эч нерсе жок. Анын жерин тикене каптап кетет, туурабы? Ошондой эле сиз менен биз эгер Рамазандан мурдакы айда, мурдакы күндөрдө биз Рамазанга даярданбасак, сиз менен биздин улуу Рамазан айыбыз жөн эле өтүп кетет экен да. Ошондуктан Пайгамбар алейхисалам Рамазан айы 30 күнүн тегерегинде болсо, биринчи 10 күндүгү Алланын рахматы түшкөн күндөр деди. Экинчи 10 күндүгү болсо күнөөлөр кечириле турган. Үчүнчүсү тозоктон кутула турган күндөр деди. Эми ушул хадисти бизге терең түшүндүрүп алымдар мындай дейт. Бул жерде өтө назик нерсе айтылып жатат дейт. Эгер кайсыл инсан Рамазандан мурда даярданса, кантип даярданат? Күнөөлөрдөн арылды, таштады жаман адаттарын, жалгандарын, кыянаттарын. Адам баласы жумуштарын Рамазанга чейин кылып, Рамазанда мен жумуш менен алек болуп, ибадаттан калып кетпейин деп даярданып атат. Куран, зикир, ибадат менен бир инсан Рамазанга даярданып атат. Ал инсан үчүн биринчи күндөн баштап Алланын рахматы түшөт дейт. Себеби ал даяр болуп кирди Рамазан айына. Ошондуктан ал инсан үчүн биринчи 10 күндүк рахмат дегени ал инсандарга биринчи 10 күндүктө эле рахматтары башталат дейт Аллах. Рамазан бул кыйык ай, бирок ар бирөөнө эле пайда бере бербейт. Рамазанды кадырлаган, Рамазанга ыйман келтирген, Рамазандын адебин сактаган инсандарга гана Рамазан пайда берет да. А болбосо бул Рамазандын кыямат күнү сиз менен биз акысын бербесек, сиз менен биз менен талашат бул Рамазан. Улуу айды урматтабады, мени урматтабады, Куран түшкөн айды урматтабады дейт. Сен парз кылган орозону аткарбады деп кыямат күнү сиз менен бизден далил талап кылат. Ошондуктан Рамазандан мурда даярданабыз. Кээ бир инсандар даярданат экен, бисмилла дегенде Алланын рахматына бөлөнөт. Ал эми кээ бирлер күнөөсү бар. Эми өтө көп болбосо дагы катачылык, кемчиликтер ар бир инсанда болот. Ал инсандар экинчи 10 күндүктө ойгонот дейт. Аллага жакындап коем, Рамазан айында таштайын эми жаман адаттарымды, бирөөнүн көңүлүн оорутпайын, бирөөгө зыян бербейин, мал жанга эч кимге менден зыян тийбесин, кой мен оңолоюн, үй бүлөмө зыян тийбесин деп адам баласы мен өзүм акыретимди бузуп албайын деп экинчи 10 күндүктө кээ бир инсандар ойгонот. Алар үчүн магфират. Эми рахматка биринчи адамдарга окшоп жетпесе дагы, бирок алардын күнөөсү кечирилет дейт. Ал эми үчүнчү түрлүү инсандар, бечаралар кирип алды Рамазанга. Караса эле Рамазандын акыркы 10 күндүгү келип калган да. Ал инсандар кеч болсо дагы койгондо, кеч болсо дагы койгондо, ал инсандар үчүн Аллах Таала тозоктон кутулуу нияматын берет. Ал эми кээ бир инсандар ушул үчөөнө дагы кирбей калат экен, Алла сактасын. Ошондуктан сиз менен биз даярдык көрөлү. Рамазандан мурда биз даярданалы, күнгө даярданалы. Биз руханий жүрөгүбүздү тазалап, анан бадани денелерибизди дарылап, оорукчан болсок, ден соолугубуз алсыз болсо, начар болсо, аны дарылап алайлы. Себеби хадисте келген, ким Рамазан айында bir күн кармабай койсо, үзүрсүз, себепсиз, ал өмүр бою Рамазандан башка учурда кармаса дагы, ал күнгө эч качан жетпейт. Көрдүңүзбү? Демек, сиз менен биз биринчи күндөн баштап, биринчи күнгө чейин эле даярдык көрүп баштайлы. Андан кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир жолу сахабаларга айтып калды: "Келгиле.
чогулгула деди. Сахабалар чогулушту заматта. Ошондо пайгамбар алейхиссалам минбарга чыкты. Минбарга көтөрүлүп жатып, биринчи тепкичке бутун койгондо, мубарак бутун койгондо, амин деди. Экинчи тепкичке дагы ошол. Үчүнчүсүндө дагы ошол. Анан хутбасын айтып, пайгамбар алейхиссалам минбардан түштү. Ошондо сахабалар сурап жатат: "О, сүйүктүм, сиздин мындай адатыңыз жок эле. Сиз минбарга чыкканда жөн эле чыгып кетет элеңиз. Амин, амин деген сөзүңүздү биринчи жолу угутабыз. Бул эмне үчүн мындай амал? Эмне үчүн мындай кылдыңыз?" дегенде, пайгамбар алейхиссалам айтат: "Мен минбарга биринчи тепкичине бутумду койгондо Жабраил алейхиссалам келди" дейт. Мына ошол периштелердин мырзасы, амири, эң улуу периште, пайгамбарларга китептерди түшүргөн, барактарды түшүргөн улуу Жабраил алейхиссалам келди дагы кимдегим Рамазан айында тирүү болуп, катышып, күбө болуп, бирок Рамазандан пайда албаса, Рамазандан күнөөсү кечирилбесе, ал инсан Алланын рахматынан алыс болсун деп айтты. Мен ошондо амин дедим дейт. Андан кийинкисинде пайгамбар алейхиссаламга салават айтылбаса деди. Ага дагы амин дедим. Үчүнчүсүндө ата энеси тирүү болуп, же экөөнүн бирөөсү болуп туруп, бирок ата энесин ыраазы кылбаса, ал инсанга да Алланын азабы болсун деп айтты. Эми ушул улуу периште айтып атат. Улуу Рамазан айында ким күбө болуп туруп, бирок күнөөлөрүнөн арылбаса, ал инсан өзүнө гана зулумдук кылган болот экен. Дуррул Мансур китебинде келет. Жабраил алейхиссалам пайгамбарыбызга менин дуама амин деп айт деп өкүм берген дейт. Пайгамбарыбыз аргасынан амин деп айткан экен да. Пайгамбарыбыз үммөт үчүн канчалык мээримдүү, биз үчүн канча кыйынчылыктарды башынан өткөргөн, канча биз үчүн көз жаш төккөн. Бирок ошол улуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Рамазанга кирип күбө болуп, бирок күнөөсүнөн арылбаса, Алланын ага каргышы болсун. Мейли андай болсо ошондой болсун деп Жабраил алейхиссаламдын айткан өкүмүн аткарды. А Жабраил алейхиссалам өзү айткан жок. Аны Жабраил алейхиссаламдын Раббиси айтты да. Аллах таала өкүм берди. Демек ушул улуу ай биз үчүн улуу болуш керек. Бул ай биз үчүн кымбат болуш керек. Бул айда капилетте жүрүп, бейкапалыкта жүрүп, биз менен биз өткөрбөшүбүз керек экен да. Үч түрлүү инсандын дуасы кайтарылбайт дейт. Сөз кабыл болот дейт. Биринчиси зулум чеккен адам, экинчиси адилеттүү падыша, үчүнчүсү орозо кармаган инсандын дуасы кабыл болот ооз ачканга чейинки аралыкта. Ооз ачканга чейин, эртең мененден баштап таң аткандан күн батканга чейин орозо кармаган инсандын дуасы албетте сөзсүз кабыл болот экен. Сиз менен биз дуа кылышыбыз керек. Пайгамбар алейхиссалам айткан дуа бул ибадаттын маңызы, негизги нерсеси, хуласасы, жыйынтыгы деген да. Дуада сиз менен биз Аллага жалынып, жалбарып баарынан үзүлүп жатабыз. Дуа кылгыла деген Аллах таала. Дуа кылгыла, дуаңарды кабыл кылам деди. Биз Алланын өкүмүн аткарып жатабыз. Кимде ким дуа кылса Аллах таала аны жакшы көрөт экен. Дуа кылып Аллага кайрылган инсандар Аллахтын алдында сүйкүмдүү экен. Дуа кылган инсан, Алла мен сага муктажмын, жардамыңа муктажмын, мага жардам бере көр, менин колуман нерсеси келбейт, алсызмын, сен күчтүүсүң деп Аллага кайрылып аткан инсан ал. Аллага жакын ал. Ал эми дуа кылбаган инсан, ал Аллахтан алыс дейт. Дуа кылбаган инсан, мен Аллага муктаж эмесмин деген менен барабар экен. Суранбаган, дуа кылбаган. Ошон үчүн сиз менен биз көп дуа кылайлы. Рамазандын биринчи түнүнөн баштап асмандын эшиктери ачылат, акыркы түнүнө чейин жабылбайт, дуалар кабыл болот. Керек болсо Алла субханаху ва таала улуу аршты көтөргөн 8 периштеге айтат экен. Хамалатул арш. Ошол периштелерге, улуу периштелерге силер өзүңөрдүн зикир, пикир, ибадатыңарды токтоткула. Азырдан баштап орозо кармаган инсандар үчүн кечирим дуасын кылгыла деген Аллах таала өкүмдү берет экен. Караңыз. Периштелер сиз үчүн кечирим дуасын кылып атса. Периштелер, алардын дуасы кабыл. Алла субханаху ва таала эң сүйүктүү махлуктары күнөө кылбаган мына периштелер. Ошол периштелердин дуасына сиз менен биз да кошулуп калайлы да. Бизге да Алла субханаху ва тааланын ошол периштелер дуа кылып калсын. Сизге дагы, мага дагы, үй бүлөбүзгө дагы, бардык үммөткө ошол дуа насип болсун. Амин деп коюңуздар. Амин деген бул мөр экен да, бул печат экен. Амин деди сөз кабыл болот. Эми кээде инсан бир нерсени Алладан сурайт, эми Рамазанда сурап атам го, Аллах таала бербейби деп Аллах тааладан шаштырбаш керек.
Кейде карасаңыз сизге керектүү нерсени бербей, башка нерсесин берип коет. Бала дейсиз, бирок сиз үчүн бала бактысыздыкка себеп болот эле. Алла бала бербей башкасын берип койду кээ бир инсандарга. Мисалы да. Ошол инсан ыраазы болуш керек. Мага Алла бала бербеди. Алла мага уна бербеди, аял бербеди, күйөө бербеди, жана башка ден соолук бербеди деп Аллахка капа болбош керек. Себеби карасаңыз, кичинекей жаш бала. Ал билбейт эч нерсеничи. Колуна эмне кармаса, аны тамак деп ойлойт да. Бычакты кармады мисалы. Айнекти кармады. Же дагы бир нерсени кармады. Ал ойлоду бул пайдалуу, мен азыр жейм, сором, бирок кармайын десе, апасы колунан алып койду да. Ыйлап атат жанагы балачы. Бала ойлогон ушул мага пайдалуу деп ойлогон. Бирок ал зыяндуу болчу. Анын ордуна шоколад берди, бал муздак берди. Анан сүйүнүп жыргап калды жанагы бала. Көрдүңүзбү? Кээде сиз менен биз Алладан бир нерсени сурайбыз, бербей ордуна башка нерсе берсе же кечиктирсе, сиз менен биз туура түшүнүшүбүз керек анычы. Алла Таала бербей койду эмес, берет Алла Таала. Дуа кылгыла, мен дуаңарды кабыл кылам деген. Кыямат күнү Алла Субханаху ва Таала кээ бир инсандарга мына ушул сооптор силердики, бул жана кылган дуаңар кабыл болгон, бирок сакталып ахиретке алынган, бул дүйнөдө калган эмес. Ошол соопторду көргөндө инсандар сүйүнөт экен. Я Аллахым, менин дүйнөдөгү бир да дуам кабыл болбогонда, мурда кабыл болсо сүйүнүп жүрө бериптирмин. Ошол дуаларымдын баардыгы ахиретке калса, анын сооптору, сыйлыктары мен менен түбөлүктүү калмак экен деп адам баласы өкүнөт экен. Ошон үчүн дуа кылайлы. Удуу роббакум тадарра ва хуфия. Аллага жалынып дуа кылгыла дейт. Ыйлап дуа кылгыла дейт. Аллах Таала дуа кылганы жакшы көрөт. Хадисте келди пайгамбар алейхиссалам. Аллах Таала карим зат, татыксызга дагы берүүчү зат. Берешен зат Алла Субханаху ва Таала. Хайюн, уялчак зат. Качан эле бир пенде Аллага кайрылса, мейли ал ким болсун. Аллах Таалага эки колун көтөрүп туруп, Алла деп сураса, Аллах Тааланын сурагандарын сөзсүз берет экен да. Сөзсүз берет. Жана айттык кантип берет. Түрлүү жолдору менен берет да. Бош калтырбайм дейт. Эгер пендемдин колуна мен эч нерсе бербесем, дуасын кабыл кылбасам, анда кандай болсун бул? Өзүм мен кабыл кылам деп туруп кабыл кылбасам дейт. Аллах Таала дуаларыбызды кабыл кылат. Көп дуа кылайлы. Өзгөчө күн батарда мурда дуа негизи эле кабыл да. Рамазанда кантип кабыл болбосун? Ар бир мүнөт, ар бир секунд биз үчүн бул кымбат бул. Буну жөн өткөрө бербейли. Эртең өкүнөбүз. Ушунчалык өкүнүп кыжалат болуп, бирок бул жашоо кайра келүүгө мүмкүнчүлүк болбойт. Оз ачарда олтуруңуз, 15 мүнөт, 10 мүнөт мурда үзүлүңүз. Аллах Тааланын алдында колуңузду көтөрүп, жалбарып, ыйлап, Аллахка өзүңүздүн алсыздыгыңызды көргөзүңүз. Бүт маселеңизди чечип алыңыз. Ибн Масуд сахабанын риваятында бир хадис келген. Ар бир Рамазандын түнү дуа кылат экен бир периштечи. Эмне дуа кылат? Жакшылыкты издөөчү, алдыга умтул, жакшы иштерди көп кылып кал. Андан соң, эй жамандыкты эңсеген инсан, жамандыкты каалаган инсан, эй тоң моюн, сен көзүңдү ач дейт экен. Андан соң жана периште дуа кылат экен, ар түнү. Эй Аллахым, кайсыл пендең сенден кечирим сураса, ошонун күнөөсүн кечир. Кайсыл пендең тобо кылса, истигфар кылса, сага кайтса, ошонун күнөөсүн кечир. Кайсыл инсан дуа кылып сага кайрылса, ошонун сураганын бер. Кайсыл инсандын муктаждыгы болсо, ошол муктаждыгын бер деп дуа кылат экен да, бая периштечи. Ошол периште дуа кылып атса, сиз менен биз турайлы Рамазандын түндөрүндө. Түн узун азыр. Канча жакшы ибадаттарга жетишебиз. Ошондуктан түнү сиз менен биз уйкуларды кичине азайтып, жумуштарды контролдоп, баардык жумуштарыбызды, ор жумуштарыбызды алдынан бүтүрүп, жеңил жумуштарды гана калтырып, Рамазанда көбүнчө ибадаттар менен, мечитте, таравихте, оз ачырууда жана башка жакшы амалдардын үстүндө биз убактыбызды өткөзөйлү. Көздү сактайлы, тилди сактайлы. Кимде ким тилин сактабаса, ал инсандын жебеген тамагы, ичпеген суусу үчүн сооп берилбейт экен да. Орозо карбады. Бирок орозо бул курсактын эле орозосу эмес да. Бул орозо жүрөктүн орозосу. Бул орозо көздүн орозосу. Бул тилдин орозосу. Бул колдун, буттун орозосу да. Тактап айтканда биз күнөөлөрдөн толук арылышыбыз керек. Аллах Таала өкүм берип атат. Силер таштагыла күнөөлөрдү дейт. Вадару захирал исми ва батина.
Көзгө көрүнө турган күнөөлөрдөн дагы алыстагыла, көзгө көрүнбөй турган күнөөлөрдөн дагы алыстагыла дейт. Күнөө атуудан алыстайлы. Күнөө болуп калат окшойт деген нерседен дагы алыстайлы. Адалдан тамак жейли. Тамактарыбызды, кекириктерибизди тазалайлы. Эгер орозо кармасак, улуу айда эртеден кечке Куран окусак, бирок жеген тамагыбыз арам болсо, кийген кийимибиз арам болсо, кирешебиз, жумушубуз арам болсо, Аллах субханаху ва таала файна юстажабу лахум. Мен кантип кабыл кылайын булардын дуасын дейт экен. Кабыл кылайын деп эле турам, кантип кабыл кылам мен муну? Башынан бутуна чейин арам болсо. Ошон үчүн сиз менен биз дуабыз кабыл боло турган нерселерди кылайлы, дуабыз кабыл болбой турган нерселерден сактанайлы. Зайд бин Сабит аттуу сахаба радиаллаху анху айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ушул Рамазанда менин үммөтүмө 5 өзгөчө жакшылык берилди. Бул жакшылыктар мурдакы үммөткө берилген эмес. Ушул үммөткө гана берилди дейт. Мурдакы үммөткө берилген, бирок башка жакшылыктар берилген. Орозо берилген. Бирок бул үммөткө да орозо берилди. Орозонун ичинде 5 өзгөчө жакшылык берилиптир да бизгечи. Эң биринчиси, орозо кармаган инсандын оозунан чыккан жагымсыз жыт Аллах Тааланын алдында жыпар жытамдагы жагымды экен. Оозуңузду тазаладыңыз сөз. Жуудуңуз. Эртеден кечке оозум бирөөгө зыян берип койбосун деп тазаландыңыз. Бирок ашказандан чыгат да жагымсыз жыттар. Өзгөчө ооз ачарга жакын чыгат. Эми ошол жагымсыз жыт барбы сиздин ашказаныңыздан чыккан? Аллах Тааланын алдында жыпардан дагы жыт экен да. Жагымдуу жыттардын канча түрү болсо ошолордун бардыгынан жагымдуу экен. Бул үммөткө берилген өзгөчө жакшылыктын экинчиси, ал инсан үчүн суунун ичиндеги балыктар кечирим дуасын кылат. Балыктын бардыгы. Алла ушул орозо кармады, ушунун күнөөсүн кечире көр я Алла. Кечир ушунун. Үчүнчү бул үммөткө берилген өзгөчө жакшылык, Алла субханаху ва таала бейишке өкүм берет экен. Тазайяни кооздон жасалган сага жакын арада менин дүйнөдөн пенделерим келет. Алар дүйнөнүн машакатынан, бала тарбиялагандан, бала карагандан, аялдын, үй бүлөсүнүн, жумуштун, түйшүктөрүнөн кутулат дагы сага келет. Сен кооздон жакшылап даярданып тур дейт экен да. Алла субханаху ва таала бейишти кооздонго өкүм берет экен. Анан Рамазандын акыркы түнү орозо кармаган инсандардын бардыгынын күнөөсү кечирилет экен. Бардыгын Аллах Таала тозоктон мен азат кылдым деп Алла субханаху ва таала периштелерге жарыялайт экен. Бул жакшылыктар пайгамбар алейхиссаламдын үммөтүнө берилген, бизден мурдагы үммөттөргө бул жакшылык берилген эмес экен да. Алла субханаху ва таала бардыгыбызга хадистерде айтылган, пайгамбар алейхиссалам уада кылган, Куран аяттарда келген орозонун жакшылыктарына толугу менен жетип, орозо айын өзгөчө өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берсин. Орозодо бири-бирибизге дуа кылайлы. Эң тез кабыл болуучу дуа бул бири-бирибизге кылган дуа. Тез кабыл кылат экен. Неге десе, сиз Аллахым ушул паланча досум бар эле, ушул жакшы иш кыла албай жатат, намаз окуй албай жатат, Алла жолуна чыга албай жатат, ушул дин менен жашай албай жатат, элге жерге зыяны тийип атат, ушул инсанга хидаят бер деп дуа кылсаңыз, анын периштеси сизге дуа кылат экен. Аллахым биринчи өзүнө эле берип салчы. Ушул инсан өзүнө берчи ушул жакшылыкты депчи. Бири-бирибизге дуа кылабызбы иншалла? Кечириш керек да. Рамазан айы бул кечиримдүүлүктүн айы. Биз бир да инсанга жүрөгүбүздү кармабайлы. Бир да инсанга жүрөгүбүздө бир кек сактабайлы. Биз жүрөгүбүздү бошотойлу. Жүрөктөрүбүздү тазалайлы. Алла субханаху ва таала өкүм берди бизге. Фа'фу васфаху. Кечиргиле, элдешкиле деп Аллах Таала өкүм берди. Ала тухиббуна ягфираллаху лакум. Аллах Тааланын силердин күнөөңөрдү кечиришин каалабайсыңарбы дейт. Аллах Таала качан биздин күнөөбүздү кечирет десе, биз бири-бирибизди кечирсек экен. Качанга чейин сиз менен биз бири-бирибизди кечире албасак, Алла бизди кантип кечирет? Алла кечиримдүү, чексиз кечиримдүү. Пенделердин дагы кечирдүү болушун каалайт экен да. Эми орозодо эми чексиз пайдалар бар. Дүйнөлүк да пайда, акыреттик да пайда, өтө көп пайдалар бар. Эми ошонун бир пайдасы 11 ай ашказан нымдашат экен да. Суу болот экен. Тамак жей берип, иче берип күнү-түнү кургабайт экен да. А орозодо кургайт экен. Ошентип бүткүл адам баласынын оорусун козгогон бул ашказан деп хадисте келген. Ашказан сиз менен биздин ашказаныбыз жакшы болуп, өзүнүн калыбына келип, бекемделип,
Сиз менен биздин ден соолугубузга да пайда экен. Бирок аны үчүн кармабайбыз да. Ким үчүн кармайбыз? Аллах бардыгыбызга ушул улуу Рамазан айын орозону, таравихтерди, ооз ачырууну жана башка жакшы Рамазанда садакаларыбызды, жакшы иштерибиздин бардыгын Алла үчүн кылганга гана мүмкүнчүлүк берсин.